Тилекке каршы балдар үйү менен интернаттарда балдардын саны өсүп жатат. Ал аз келгенсип андагы тамак-аштагы көңүл жылытарлык эмес. Ош шаарындагы Алтын Уя үй бүлөлүк балдар үйүндө ар бир балага тамак-аш үчүн күнүнө 110 сом бөлүнөт. Учурда өлкөдө каатчылык күч алып, азык-түлүк наркы жогорулап жатат. Мындан улам бул суммага балдарды тойгозуу мүмкүн эместигин балдар үйүнүн жетекчиси билдирүүдө. Эми мына былтыркы 1-2 жылдын ичинде инфляция аябай жогорулады, тамак-аш кымбаттады, башка нерсе кымбаттады. Ошо 110 сом боюнча эле турганда, анан эми эгерде 110 сом менен мына ошо аярлуу балдарды багууга такыр эле мүмкүн эмес да. Анткени булар деген садикке барып аткан жок, же мектеп интернатына барып үйлөрүнө кетип калган жок. Булар күнү түнү жай кышы ушу жылдын 4 мезгилинде ушул жерде тарбияланат да. Ошондуктан биринчи кезекте ушу балдардын тамак-ашына көңүл бөлүшүбүз керек. Жаралган жагдайлардан улам өлкө башчы буга чейин Чүй облусундагы балдар үйүнүн кабар алганы барган. Андагы балдарга берилген тамак-ашка көзү түшкөн президент каражатты көбөйтүү маселесин жеринде көтөргөн. Bir günde kança somga eме бересиң тамак? 110 сом. Bir günde балдарга 110 сом. Bir күндүк нормасы. 110 сомго анан ушуларды берип атасыңар баны. Бул эмес, берки көп помощный бар да. Жардамдайын. Негизи мындай кыйныры. Жака көп эмне келет, жардам берет. Кошумча. Кошумча жардамга карабаш керек да, кошумча жардамга карабаш керек. Балдарга тамак жакшы бериш керек. Эгерде балдарга жакшы тамакты берсек, мына ошондо ден соолугу болот. Ал эми Ош шаарындагы Бооркердик үйүндө бүгүнкү күндө 27 карыя күн кечирип келет. Алардын күнүмдүк тамак-ашына 100 сом гана бөлүнгөн. Мындан улам камкордукка муктаж болгон жарандар арасында тамак-аш өксүгү да жок эмес. Эске салсак, Бооркердик үйүнө кайрымдуу жарандар, демөөрчүлөр ар тараптуу жардамдарын да көрсөтүп келишет. Биз ушул жерге тагдырдын демеси менен келип жайгаштыкпы? Ушул жердин жашоосуна чечим кылып, ушул жердин жашоосун өзүбүздүн мөнөбүзгө кабыл алып, мындай өжданыбызга кабыл алып жашап аткандан кийин, анан биз бирөөгө кошомат кылып, же болбосо бирөөгө жаман айтып жашабайбыз. Себеби бизди Аллам өзү карап турат. Тегиз жашап аткан адамдарбыз биз. Себеби баарыбыз ошондойбуз. Мына мына жерде кемпир чалдар бар. Bir kişi 110 somgo hiç kanday mınday tamak bolboyt da 110 somdukçu. Ağa 110 somgo 3 mal tamak içiş gerek da. Oşonda bolуп атат. Анан эми бир жагынан кичине мына элдин кайдыгерин бесейди бар, жут бар дегендей. Ошолордун эсебинен да көбүнчө чыгып кетебиз. Мына эттерди кичине кеңири кесирич. Жогоруда аталган балдар жана карыялар үйү Ош шаардык мэриясынын бюджетинен каржыланат. Андагы балдар жана кары картаңдардын тамак-ашына жылына 2 миллиондон ашуун каражат ажыратылып турат. Баягы кайрымдуулук иштерин жасаган адамдардан гуманитардык жардамдардын эсебинен мен мындай ишендирип айтып кете алам. Бооркердик интернатындагы балдарга жана кары картаңдарга берилип жаткан тамак-аштын баягы сапаттуулугу жакшы. Балдар толук эле баягы сапаттуу тамак-аш менен камсыз болуп жатат. Мындан улам президент бир катар социалдык мекемелердеги тамактанууга каралган акча каражатын 2 эсе көтөрүү тууралуу жарлыкка кол койду. Ага ылайык 1 январдан тартып улгайган жарандардын, майыптыгы бар адамдардын жана жетим балдардын, ата-энесинин көзөмөлсүз калган балдардын тамак-ашына каралган каражаттар көбөйөт. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.